Кыргызстанга кандай көз карашыңар деген сурамчылоо болбош керек андай. Сиздер бардык нерсеге бүгүнкү күндө болуп аткан COVID-19 күрөшүү өкмөттүн өзүнүн колунда жоопкерчилик. А элге шылтап коюу кийин чыгып кетүү мааниде элден сурамчылоо жүргүзгөн бул моралдыкта өзүңүз айтып жүргөндөй укуктукта талаада жол бербейт Элвира Жыргалбековна. Ошону такта беретинде айтып коеюн деген. Үчүнчү акыркы суроом айтып коеюн. Маалыматыңыздарды уктук. Жакшы маалымат бердиңиздер. Мынча оорукана дайын, дары дармек дайын. Бирок эртең дагы күчөп кетсе, мына июль айында аябай күчөбөдү. Пандемияга айланып көптөгөн биздин жарандарыбыз көз жумуп кетти, маркумдар. Бирок сиздерде мына так маалымат болгон жок. Эртең кандай күрөшөсүздөр? Же ооруй берсин, больницага жаткызып, дарылап чыгарып жиберебиз деген эле маалымат болду да. Эмне шактар жасалыш керек? Эмне кадамдар жасалат өкмөт тарабынан? Мына ошондой маалыматты берсеңиз, анан Элвира Жыргалбековна сураныч, жана сиз берген маалымат аягына чейин укпай калдык. Талант Турманович, бизге таркатып койсоңуз, ошо маалыматтын баардыгын бизге кагаз түрүндө таркатып койсоңуз, мына электрондук түрдө болбой атат, бирок кагаз түрүндө бизге берип койсоңуз, биз да толук маалымат алалы. Рахмат, көңүл бурганыңыздарга. Рахмат, эске алабыз. Урматтуу коллегалар. Эске алабыз. Биринчи микрофон. Танаписовага жакындап калды. Танапис кечерин көчөгүнкү добушка берилбей калган маселелерди добуш берип коюп, Танаписке карасак, бул суроо жооптон уланта берсек.